Assalamu alaikum dostlar. Саламатсыздарбы? Достор, биз бүгүн Андижан облусундабыз, Ханабад шаарында. Андижан бокс мектебинин бир бөлүгү менен таанышып атабыз бүгүн. Жалал-Абад жана Андижан облустары аралык биргелешкен тренировкалар, машыгуулар болуп жатат. Ошондон сиздер үчүн атайын видео даярдадым. Азыр сиздер үчүн мына Андижандагы кесиптик окуу мектебинде, окуу жайында атайын бокска багытталган зал бар. Ушул залдан сиздер үчүн биргелешкен машыгуулар. Жалал-Абад, Андижан облусу боюнча. Билесиңер, Андижан облусунун бокс жөнүндө бүт дүйнө дагы билет деп ойлойм. Азыр сиздерге ошондон бир парчасын сиздер үчүн тартуулайм. Достор, мына азыр киребиз. Акырын Олимпиада чемпиондору бул жакта ичкери тренировкалар болуп жатат. Уже бул ортосуна жетип калды тренировкалар. Мына достор, Ханабадтагы кесиптик окуу жайынын бокс боюнча тренировка кылуучу зал. Азыр уже ближний бой деп аталуучу ушундай бокстагы ушундай тактиканы үйрөтүүчү бөлүгүнө жетип келдик. Достор, өзбекстандык машыктыруучулар анан Жалал-Абад жана Андижандын боксерлору, заслуженный тренер Улан Сагынбаев, Бекзат Абдурашидов жүрөт бул жерде. Мына Жеңишбек Назаров, Асылбек агай бардык ушул жерде. Азыр бардык шагирттерин алып келген. Мына агайлар кана машыгуулар жакып атабы? Сонуна болот ата. Достор, бардыгы өз шагирттерин алып келип ушул жерде биргелешкен тренировка болуп жатат. Азыр Андижан облусу, билесиңер, бокстун меккеси деп коет бул жерди. Бокстун борбору. Ар бир булун бурчунда дагы ушундай бокстун, дүйнөлүк бокстун бир сезимин сезсең болот да бул жерде. Дүйнөдө номер 1 мектеп болуп калды азыр. Мына биз, менин уулум дагы бар, Рамзидин. Дагы биздин Жалал-Абад облусунан көптөгөн боксерлор бар. Мындан ары тез биргелешкен машыгуулар болуп турат. Көк перчаткиде Рамзидин Нурманов, менин уулум болот. Ал дагы ушул жерде ата-эне катары мен дагы катышып атам. Спорттун, бокстун күйарманы катары. Тренерлери Бекзат Абдурашидов, Жеңишбек Назаров бул жакта. Азыр Бекзат Абдурашидов секундант болуп атат. Бирок бул спарринг. Азыр ближний бой практикасын үйрөтүп, өзбекстандык боксчу катуу беришип жатат. Өзбекстандык машыктыруучу Исламбек дагы келди. Жалал-Абадтагы машыктыруучулардан бири. Аябай кызыктуу беттешүү болуп жатат. Мына машыктыруучулар дагы бул жерде топтолуп чогулуш. Экөө тең. Кызыктуу. Жиырма секунд.
көрүп атасыздар достор, аябай кызыктуу беттешүүлөр болуп жатат. Азамат мунун атандаштагы ушту. Ай, малат. Азаматсыңар, малатсы. Мына достор, 8 раундтук спаррингдер жакшы аяктады. Мына заслуженный тренер Уланбек Сагынбаев өзү атай көңүл буруп ушул жерге Жалал Абад курама командасын алып келген. Азыр балдардагы Өзбекстандык машыктыруучу досубуз. Кандай иштер жакшы, машыгуулар жакшы өтүп атабы? Сонун ийгиликтер. Биргелешкен тренировкалар тез эле болуп турат мындан ары? Иншалла болуп турат. Жалал Абадка дагы барып атасызбы? Барыппыз. Барасыз. Жакында эле бардыңыз окшойт, балдарды алып барып. Жакында барып келдик. Чоң ийгилик. Иншалла. Урмановду да көрүп турганыбыздан аябай кубанычтабыз. Чоң ийгилик. Ат жөнүңүздү айтып кетиң. Балдар чемпион болсун, доим мехнет кылыш натыйжа болсун. Атыңыз, фамилияңыз? Азбек Низамов. Азбек Низамов. Ийгиликтер. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Сиздин дагы балдарыңыз машыгып атабы? Жакшыбы? Канык атасызбы? Ийгиликтер. Ат фамилияңызды айтып койсоңуз? Зияудин. Ийгиликтер. Достор, машыгуулар аяктады. Аябай чоң тажрыйба алышты. Кудай кааласа, биздин балдар. Улан агай, саламатсызбы, кандай? Мына канык атасызбы? Тренировкалардан көңүлүңүз толуп атабы? Жакшыбы? Эки эл ортосунда ынтымактык. Бекобод бизге Жалал Абад жакын. Балдар кичине өстүрөлдүк бай ойго алып Биргелешкен тренировка. Биргелешкен тренировка. Жакшы. Мындан ары тез болот окшойт, Кудай буйрса. Жакын 5 километр чыгат. Бирок барпы деле жакын сиздин демегиз. Бирок эми жол кичине айланып келип атабыз. Кудай кааласа бунусуга дагы шүгүр. Рахмат. Урмановду да көргөндөн аябай кубанычтабыз. Тез жакында атайын интервьюга келесиз, чакырабыз. Чоң рахмат агай. Аймарастын клубу алдыга. Алга. Достор. Агайларды дагы бир интервью алып койсок. Агайларды дагы мына интервью алып койсок. Агай, ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Канча шагирт тап келгенсиз бүгүн? Общий 20дан ашык. 20дан ашу. Чоң кичик. Чоң кичине карап. Чоңдор эми чемпионат бирге даярдап атабыз. Канык атасызбы мындай тренировкалардан? Иншалла жакшы. Эми туура Андижан облусу бул бокстун меккеси дейилет. Эми айтылат, олимпиада чемпиондору бар, 2 жолку олимпиада чемпиондору бар. Балдарыңыз жакшы эле көрсөтүп атабы? Азыр мировой рингде Өзбекстан 1-номер. Ошолор менен биздин балдар азыр тең-тең Жалал Абад. Азыртен эле Жалал Абад конкуренцияда турган Анжа менен. Дагы ошентип туруп атасыңар. Өзбекстанга Жалал Абад конкурент болуп турат. Ооба. Биздин убагыбызда да. Дагы канча күн болот тренировкалар? Дагы 7 күн болот. 7 күн. Общий 12 күн. Жалпысынан 12 күн. Жатаканалар, Сонун жатакана, тамактар, тамак баары жакшы иншалла. Достор, бул Жеңишбек Назаров Жалал Абадта биздин белгилүү тренерлерден бири. Мектебиңизди, клубуңуз атын айтып өтсөңүз, балдар. Инструктор номер 1. Адрес Муса Жалилов көчөсү бизге белгилүү Жалал Абадтагы Сузак маалада жайгашкан. Ушул облус сот, шаардык соттун алды менен кирип кетет. Агай, ийгиликтер. Дагы интервью кылабыз. Келсеңиз жакшы болмок. Урмановду да көрүп турганыбыздан аябай кубанычтабыз. Рахмат. Ийгиликтер. Мына кийинки бөлүгү. Достор, мына бокс билесиңер, бардык эле спортсмендер көтөрө албайт мунун нагрузкасын. Аябай кыйын спорт түрү. Аябай ден соолук жакшы болуш керек бул спортто. Анан көбүнчө мен айтат элем, бул балдардын спорт. Аялдарга сунуштабайм, аялдардыкы болсо деле сунуштабайм. Аябай жакшы тренировка кылып жатышат балдар. Тажрыйба, чоң тажрыйба алат бул жерде. Дагы бир башка тренировкалардан Кудай кааласа
Репортаж даярдайбыз достор. Агайлар, Бекзат агай, дагы бизге карап койсоңуз. Ассаламу алейкум. Агай саламатсызбы? Агай ат жөнүңүздү айтып өтсөңүз. Асылбек. Асылбек Мырзаев. Бек Мурзаев Асылбек агай. Исак Разах спорт мектебинде тренер болуп жүрдүм. Бокстан. Кандай канча шагирттериңиз алып келдиңиз бүгүн биргелешкен тренировкаларга? Мен шакирттерим аз эле, 1-2 шакиртим бар. Тренировка болуп атат азыр. Боевой болду бүгүн, Раза мушташты. Балдар мен ойлоп атам, өсүп атат Кудай. Жакшы эле. Кудай кааласа бул дүйнөлүк мектеп болгон, бул бокс мектеби, Андижан мектеби менен конкуренцияга чыга аласызлар. Ушундайбы? Чыкканга болот, мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кудай кааласа Кудай кааласа мына жакшы сезип атасыз. жакшы нерселер болот. Маанайлар жакшы. Ооба. Агай, ийгиликтер. Курманов ТВда көрүп турганыбыздан айга кубанычтабыз. Рахмат. Бекзат.